жакшылыктардын арасынан эң эле жакшыларынын бири Кудай Таалам ошол адамдын күнөөлөрүн жаап жашырып койгондогусу. Баарыбыз күнөө кылабыз. Мен да айта албайм, мактана албайм. Менден башка адам мактана албайт. Бирок ошол күнөөлөрүбүздү Кудай Таалам пендечилик кылабыз, Кудай Таалам жашырып коет, истигфар айтабыз. Ошол Кудайдын берген бизге жакшылык. Эгерде күнөөлөрүн жытып алганда баардыгыбыз сасып көчөгө эч ким эмне урматтуу бир туугандар басып чыга албай калмак эле. Башка бир хадисте Кудай Таалам бул ааламда кайсы пендесинин күнөөсүн жашырса, кыяматта да жашырып коет дейт. Эгер Кудай Таалам иншалла күнөөңүздү жаап жашырып койдубу, демек акыретте дагы ошол күнөөңүздү иншалла жаабат, жашырат деген жакшы үмүттө болобуз дагы. Тез эле дуа кылганга эмне аракет кылабыз. Демек Кудай Таалам дароо эле инсан күнөө кылса, аны ачып жибербейт. Адам качан өзү ачып, элге чыгып, мен ушундай күнөө кылып атам дегенде гана Кудай Таалам шерменде кылат. Бирок бир эки күнөө кылып калсаң, пендебиз, бардыгыбыз кемчилигибиз бар, тооба кылышыбыз керек. Кудай Таалам жаап койгон болсо, акыретке барганда иншалла Кудай Таалам жаап коет, урматтуу бир тууганым.